Жаллабаттан Нарматы улан ажы деп коет. Ошонун көчөт, ошодон көчөт сатып келип, Муса келип тиккен. Эми азыр бизде мисалы 10 соттук жерге, биз чоң алмадан 30 түп тигебиз да, 30 түп тигебиз. Ал эми пол карликтен 200 түп тигебиз. Эми ойлогула. 4-5 жылдан кийин ал мөмө берет. Бул 2-3 жылы, 5-жыл, бул 5-жыл мөмө бериши ушул мезгилде тиги алмада мөмө берет да, бирин сени мөмө берет. Азыр мунун карап көргүлө канча мөмөсү турат. Ал канча мөмө берет. Эми биринчи эле Гренни Смит деген алма. Бул зимиреңкенин жакшы түрү. Өтө витаминдүүлүгү жагынан дүйнөдөгү башта 1-2 орунда турган алма. Гренни Смит эмин үчүн керек. Гренни Смит муну жерде турат. Галамас деген алма. Оны ал жерде Редчифт деген алма турат, Жерамини деген алма бар. Ошонун чаңдаштыргычы. Эгерде биз Редчифттен 10 түптү тиксек, 11-жыл мунун тигиш керек. Ошол мунуга алма 20-30% түшүмдүүлүктү чаңдаштырууну жогорулат. Анан бул өтө суукка чыдамдуу, ооруга да, анча-мынча ооруга чыдамдуу. Анан жашыл болуп турат. Бул суук жерде жакшы болот. Кош дөбөдө орточо болот, мындайча айтканда. Орточо болот. Анан кийин муну Галамас деген алма, муну катар. Галамас деген алманы көрүп турасыздар. Бул алма эрте бышат, азыркы мезгилде августта бышат. Түшүмдүүлүгү жакшы, витаминдүүлүгү жакшы, Галамас деген. Кош дөбөгө эрте жакшы айтат. Өтө жакшы. Ушу Галамасты бөлөчү. Мына ауыз айында пыштын болот. Анан Галамас эми мындай кылып келе берели туугандар, мына. Сакталышы бул немеге ноябрь, декабрга чейин андан аракка турбайт. 2 ай экен да. Буну эртерээк сатып туруп, сатыш керек, азыркы мезгилде сатыш керек.